Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmattu bir tuğanдар, ardaqtu ağayınlar, biz hayradan sizler menen ayandan tüz efirdeyiz. Urmattu bir tuğanдар. Kuday Tağlaga şükürler aytıp, maktolar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, hayradan sizler mene mına uşul kutlu günü, kutlu studiyada joluguşup olturabız. Hurmatly bir tuğandar, biz tüz efirdebiz. Biz menen baylanışı özüңüzdөрдүн pikirleriңиздерди, ошондой эле күндүн негизги өзөгү болуп турган, талалуу маселеси болуп турган маселелерди талкуулап, ошону менен бирге elibizge, jeribizge, dinibizge kantkende payda alıp gelebиz деген мындай bir маселени ошондой эле өзүбүздүн дүнүйөбүз жана акыретибиз үчүн канткенде мындай bir пайдалуу иштерди кыла алабыз деген маселе жөнүндө сүйлөшкүбүз келип турат. Алымдарыбыздан уккан сөз, шариятыбызда айтылган маселе, эгерде кимдир бирөөнүн bir günü экинчи gününe окшошуп калса, анда ошол адамдын ошол күнү бүтүндөй зыян менен өтүптүр дейт. Демек, урматтуу bir тууганым, келгиле, ар бир күнүбүз мурдагы күнгүдөн кийинки күнүбүз жакшыраак болгонду Кудайым насип кылып, ошого аракет кылганды камында бололук. Урматтуу bir туугандар, биздин номурубуз 8850 номуру. Мына ушул кыска номуруна өзүңүздөрдүн суроо сопкутуңуздарды же болбосо пикирлериңиздерди билдирсеңиздер болот. Мына бул жердеги келген суроолорго мен кулак сала турган болсом, устаз 14 февралда Орусияга барат экенсиз, дер 6 күнү сабак болбойбу дейт. Ооба, 14 февраль күнү мен Москвага барып, ошол жердеги Москва борбордук мечитинде атайын лекция окуйм. Абдушкур ажы дагы окуйт бизди. Ошол Москва муфтияты чакырып жатат. Абдушкур ажы экөөбүз барып, ошол жердеги мекендештерибиз менен, бир туугандарыбыз менен жолугуп келебиз. Андан сырткары, андан кийинки жума 21 февраль күнү дагы ошол жердеги башка бир чоң атайын бир залда мен өзүм дагы ошол жерге жолугушууга барып, дагы москвалык бир туугандарыбыздын ошол бир көйгөйлөрүн угуп, аларга жерин маселесин чечип жардам бергендин аракетинде болобуз. Ошондуктан бардык бир туугандарга айтсаңыздар, Москвадагы жакшы болот. Государство төлөп берет деген кызды баарыбыз билебиз. Ошондогу класс дегенди бассаң, көп элге көрүнөт, айыбын ачканга барабар болобу дейт. Ооба, уят нерселер, туура эмес нерсени, башка бирөөнүн айыбын ачканды албетте жакшы эмес. Анткени сиз аркылуу башка бирөө угуп калышы мүмкүн. Бирок элдин бардыгынан уялбай кылып аткан адамдардыкын айткандан ал шариятта гыйбат деп эсептелбейт. Анткени шариятыбызда кээ бир учурларда ошол нерсе гыйбат эмес. Мисалы үчүн, кайсы бир адамдын кылган иши туура эмес болуп, ошол жалпы коомчулукка зыян тийип жаткан болсо, анда ошону туура эмес экенин айтсаңыз, же болбосо ошону сотко, же казыга, же башка бир адамдарга айтып барсаңыз, же ошонун адамды токтотуп кое турган адамга айтсаңыз, анда ал гыйбат эмес. Анан бирок бул кызды айтып атканда, ошону ким аны айтканда мурат максат башкалар көрүп жаман деп каргасын деппи, же болбосо ошону тийиштүү бир органдар билип жазаласын деппи деген гана суроону эске тутуш керек. Албетте, ага сиз классты батсаңыз, анда ошол нерсе сиз үчүн күнөө болуп эсептелет. Охраналарга, кароочуларга жумуш чыгып жатат, кумар оюндарын ойноткон жерге иштесе болобу же болбойбу дейт. Жок, урматтуу бир тууганым, кумар оюндарын ойноткон жерде иштегенге шариятыбыз тыюу салат, ал шарият боюнча арам болуп эсептелет. Ошол кумар оюнчуга жардам берген болуп эсептелесиз. Ассаламу алейкум, менин түшүмө бат аялым зина кылып кирет, эмне болот, түш жоруп бериңизчи дейт. Урматтуу бир тууганым, бул түшүңүз мындай туура эмес болгону, сиздин күмөнүңүз ошол шек туулуруп, ошентип өзүңүз жаман күмөндө болгон себептен ошондой болуп жаткан болушу мүмкүн. Ага сиз кыжаалат болбоңуз, балким ошо ниетиңизди түздөп, Кудай Тааладан түштүн оңдогондугун аракет кылыш керек. Кээ бир адамдар түшүмдө ошентип жатыпсың деп келип деле аялы менен урушуп кеткендери бар. Мына ушул маани сөз, урматтуу бир тууганым, туура эмес. Ассаламу алейкум, чубак ажы, биздин балабызга 2 жолу азан чакырылып, 2 бөлөк ат коюлуп калды. Кандай кеңеш бересиз дейт. Эми каталарды оңдоп эле коюм, бир канча ката бар экен. Азан чакырылгандан зыяны тийбейт, азанды көп уккандан.
эки ат коюлуп калса экинчи атты ошол атты угуп айта беребиз. Эч кандай андан шарият бузулган жок, урматтуу бир тууганым. Кийинки келген катка көңүл салсак, ассаламу алейкум. Суроом төмөндөгүчө. Аял күйөөсү менен кошулганда чачын жоолук менен жакшылап ороп алса, гусул алганда башын жуубайт, даарат алган сыяктуу эле чачын суулап коет деп уктум. Ушундай кылса болобу же сөзсүз башын жууш керекпи дейт. Урматтуу бир тууганым, аял заты эгерде чачы өрүлүү болсо, ошол өрүлүү боюнча жыныстык байланыш болгондон кийин чачты жазбастан мурда гусул ала турган болсо, анда ошол аял өрүлгөн чачтын үстүнөн гана мас тартып, даараттама салгандай эмес, балким жанагы өрүлүп турган узун чачтын үстүнөн бүтүндөй мас тартып колу менен сылап койсо, ошондо ал ошол башты жуугандын ордуна өтөт. Ал эми баштын өзүнүн түбүндөгү терисине суу жеткирүү керек. Болгон чачтын баарын жуубайт. Ал эми баштын терисинин өзүнө толук түрдө суу жетиш керек дагы. Анан жанагы өрүлүп турган узун чачка сылап койгон болсо, ошол иншалла жетиштүү болуп эсептелет дейт. Лукман Хаким ким болгон, көбүрөөк жазылган китеби барбы дейт. Лукман Хаким жөнүндө кээ бирлер пайгамбар болгон, кээ бирлер жок, пайгамбар эмес, бир улуг инсан болгон дейт. Кандай болгон күндө дагы Кур'ан-ы Каримде зикири аты келген адам. Анан бул адам жөнүндө атайын китептер бар, бирок кыргыз тилинде кандай китеп бар экенин билбейм. Азыр интернеттин заманында, аландаш заманында интернетке кирип эле ошонун атын жаза койсоңуз, иншалла көп нерсе өзүнүн ордуна келип ошол жерде маалымат алып аласыз деген пикирдемин. Көчөгө аял киши атыр себинсе зына кылган болобу? Ооба. Көчөгө аял заты атырды өзүнөн сырткары дагы башка бирөөлөргө жете турган таризде атыр сүйкөнсө, анда ошол аял заты ошол адамдардын мурдуна зына кылган. Анткени адамдын мурдунун зынасы, адамдын көзүнүн, адамдын кулагынын, колунун жана бутунун ошондой эле жыйынтыгында келип өзүнүн толук зынасы болуп эсептелет. Демек ошол аял ошондой. Эгерде кайсыл бир аял киши башкалардын көңүлүн тарткан атыр коюп көчөгө чыкса, кайра үйгө кайтып келгенге чейин ага периштелердин каргышы жаап турат деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын осуяты бар. Кудайым ошондон сактасын. Тооктун арасына короз келип кошулганына 3-4 ай болду, ээси табылбай жатат дейт. Эми короз алыстан поезд менен келбейт, ал жакын эле тегеренип сураса бардыгы билинип калат. Урматтуу бир тууганым, ошол ашып келсе бияктан 10 үй, тияктан 10 үй, корозду көтөрүп алып аралап көчөдөн барып сурап келсеңиз баары билет. Анан билбесе жүрө берсин, анан кийин билгенди алып кетет. Урматтуу бир тууганым, бирок айтып чыгышыңыз керек. Короздор бир алыс кетип кала турган уй сыяктуу, кой сыяктуу чоң жаныбар эмес. Аялы бар бала менен никеге турса болобу дейт. Аялы билбесе эмне болот дейт. Ооба, никеге турса болот. Аялы билбесе билет, анан билгенден кийин ошо билип кала берет. Туруш керек никеге, ал жакшы нерсе. Анткени аялдын уруксаты шарт эмес биринчи аялдыкы, бирок ошол эркек адам азыркы учурда ошол көп эркектер эркекти кадыр баркы намысы билбей калып айтпай үйлөнүп алат дагы, кийин аял билгенден ажырашып кете берет. Ошондо мен айта турган осуятым, экинчи, үчүнчү турмушка чыккандар ошол байбичең билеби, ошо менен тааныштыр, ошого айт, ата-энең билсин деп айттырып, билдирип турмушка чыкканыңар жакшыраак. Болбосо аялдан корккон эркек көп, ал ошол жанагыдай көкүрөгү келишип турса эле, ошондо бою бийик болсо эле эркек экен деп ойлойсуз, бирок анын жүрөгү аялдыкынан төмөнүрөөк болуп кеткен коен жүрөк эркектер бар. Алар аялдарынан коркушат, ошондой корккон эркектерге турмушка чыкпаш керек. Ал эртең сени тыштап коет, сени кор кылып коет. Демек, ага айтып деп гана, анан билдирип гана турмушка чыккан аракетинде болуш керек. Ассаламу алейкум. Ит менен ууга чыгуу адалбы, чачма ок менен атып алса адалбы дейт. Ит менен ууга чыккан адал, итти үйрөтүш керек. Итти үйрөткөндө токто дегенде токтоп кала турган болсо, мына ошол адал болуп эсептелет. Анан токто дегенде токтотпой турган болуп үйрөнбөгөн ит болсо, анда анын тиштеген адал болбой калат. Итти агытканда бисмиллахи Аллаху акбар деп агытыш керек. Ошол кармап берсе, өлүп калса адал болот. Эгер өлө элек болсо, ошону барып туруп эмне бычак менен союп жибериш керек болот. Ал эми чачма октун өкүмү боюнча менин маалыматым ал боюнча жок, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Врачтар боюнда бар аялды сол капталда уктоо керек дейт, бирок шариятта оң капталда уктоо сүннөт дейт. Ооба, ошол доктурлар айткан сөз бул тажрыйбанын негизинде болот, бирок шарият боюнча оң каптал менен жаткан сүннөт, ошондуктан оң каптал менен жатканды биз айтат элек. Эгерде шарият өкүмүндө ошол жанагыдай бир медицина же башка бир илим каршы келип калса, анда шарият өкүмү Кудайдан түшүрүлгөн бул түз эч кандай адашып калуу ыктымалы жок. Бардыгы акыйкат. Ал эми башка илимдер бул адашып калуу ыктымалы толук бар. Ошол себептен биз шариятка кулак салабыз, жараным.
Assalamu alaikum. Ağır namaz ubagında koşunalar kiçineke baldardı üyrötüp je özü terezenin mangdayına turup katu kıykırıp külüp jatışat deyt. Katu kıykırıp gülsü anda terezeni cevap koyuş gerek. Namaz okup atkanda Kudayga ıkılasыңız kayakta kaldaların gülgöndüğüne mani verseniz terezeni bekitip turup andan keyin okuyuvergile. Anan it türeveret, kerven jüreveret, it türeverse dele kıjalat bolboganda hele adam gülüp atkan bolsa kıjalat bolboş gerek. Namazdan dua kılış gerek. Kuday talam uşularga hidayet bereger, uşular dagы men siyaktı olup namazın rahatın bilsin dep. Bilger ki salaf salihin ötken alımlarыбыз, oliyalarыбыз oşol egerde denesinde bir janagıday bir jaa nogu girip ketken bolsa, oşonu geçe turgan bolsa al wagtda narkoz degen jok. Emne kılчу eken men namaz okup atkanda oşonu menden suurup algıla deçi eken. Kene namaz okup atkanda namazın rahatına girip ketken adam oşol nesillerin bardığın tuybay dagы, sezbey dagı kalar eken. Assalamu alaikum çuvak ağacı Dariya degen musulmandardın atına köz karaşыңыз deyt. Dariya. Dariya Khan degen menin kayınnemin atı. Elbette. Anan Dariya degen at manisi kanday ekendigini bilbey turam urmatlı bir tuğanım. Anan azır mende al esimde jok, birok oşonda attardı koyup жүрgöndөрдү men bilem. İlgerki padişaların atları bolgan, başka bolgan. Anan Arap dilinde daraya duru degenden alsak, oşol darin degenden alsak, misal üçün aylanıuçu degen söz oşol janagıday bir dindin ökümdöründe aylanıp жүрgön, hakikatda aylanıp жүрgön, başka jaka bargan emes, oşonun tegerегинде жүрgön degen manide bolsa albatta anda ötө жакшат болуп эсептелет. E102 номурларда чочкону май кошулат дейт, чынбы? Мен билбем, ошо дегенде кошулат деп угам, бирок мен так маалыматын билбем. Аны Мыктыбек Арстанбектен сурасак, ошол бизге саймедиреп, сонун кылып бардыгын майдалап айтып берди. Анткени кийин ошол Абу Халал бизде мына ошол Мыктыбек Арстанбек таспих намаз тууралуу айтып бере аласызбы дейт. Бул тууралуу айтып берем. Айтып бергенде ошол таспих намазы адам өмүрүндө бир жолу окусун, эме күнүнө бир жолу окусун, болбосо жумасына бир жолу окусун, алда болбосо анда ошол адам айына бир жолу окусун, болбосо жылына бир жолу, такыр болбосо өмүрүндө бир жолу окусун деген ушундай бир нафил намаздардын катарына кошулат дагы. Анан таспих айтканда ошону 100ге жеткире турган таспихтердин саны бар. Анан азыр мен өзүм анын бардыгын эстей албай турам. Насип кылса эстеп айтып берем. Анткени ошол жана канча айтыш керек, кандай, мисалы үчүн рүкүгө барганда айтыш керек, рүкүдөн турганда айтыш керек, саждага айтыш керек болуп отуруп, барып отуруп, ошол бардыгы 100ге жетиш керек болот. Күйөөсү бар аял менен кармап алдым, ал аялды кантип жазаласа болот? Уят карып коюш керек. Анан экинчи мындай кылбай деп айтыш керек. Аны жазалай турган укук бизде, сизде жок. Эгерде шарият өкүмү менен жүрсө, анда башка иш болот эле. Бирок бизде өзүбүздөн өзүбүз барып эле самасут кылып, өзүбүз сот болуп, өзүбүз жазалай бергенге шарият уруксат берет, анда күнөөкөр болуп калабыз. Аны ошол сотко кайрылыш керек. Ушундай кылып атат да, эгер жазалагыңыз келсе, ошол жазасын берсин. Бирок өзүңүз жеке жаза кылганга андай шарият бизде шарайыт түзүлгөн жери жок. Namaz okuyum, MV kampaniyasında işteyim, şariatga toora gelebi, men аны bilbem MV kampaniyаны, kандай kampaniya ekendigi jönүндө менде түшүнүк жок, балким сурап кетишкенди, бирок мен бул жөнүндө билбейм. Бирок жанагы эме дегенди билдим, Гербалайф, ошонун герб деген жанагы эме чөп деген, лайф деген жашоо, чөп менен дарылоо деген ыкма экен. Алар дарылоо эмес, балким тазалоо деген түшүндүрүшөт экен. Ал эми сиз айткан MV жөнүндө мен аны биле алган жокмун. Адамдар зыян кылса, зыян көргөн адам кайра өч алса болобу? Жок, урматтуу бир тууганым, өч алынат ошол шарият аркылуу гана. Мисалы үчүн бирөө өлтүрсө, аны өлтүрүш керек, бирок аны өзүң барып өлтүргөн болбойт. Ошол ислам соту өкүм чыгарып берип, ошолор өлтүрө, сен өзүң колуң менен өлтүргөнгө тыюу салынат. Демек, азыркы учурда айла кеткенде ичиңе такыр батпай атса, өзү Кудайга таштап койгону жакшы, болбосо ошол мамлекеттин мыйзамын өткөрүп бериш керек. Мамлекет качан ушундай бир касас дегенди жанагыда чыгарса, кун дегенди, анда ошого жараша кетсе бир жөн. Анан өзүң чөч алгандын ал шарият ага уруксат бербейт, ага тыюу салат. Анткен ошентсек башаламандык башталат. Мисалы үчүн мага деле кээ бир адамдар өтө катуу иштерди кылышып, мындай бир туура эмес сөздөрдү кылышты. Мисалы үчүн кээ бир адамдар мечиттен кууп чыкканга чейин барды, башка бир адамдар муфтий болуп турган убагымда үстүмөн арыз жазып, чоң депутаттар, башкалар ошолор 3 жыл мени сотто сүйрөтүштү.
акырында акталып чыктым, эч кандай бир мындай бир айып табышкан жок, күнөөсү жок деп. Мына ошол адамдарга өчөшүп, ошолорго бир кара дуба кылып, тетери дуба дегенде, же болбосо ошолорду мындай бир каргап шилеп дуба кылып тескери, же болбосо өч алгы жок, андай эмес. Анткени биз мусулман адам баласы башкаларга мындай бир үлгү болуш керек. Ал эми Кудай Тааланын таразасы так, ал ар бир адамга тиешелүү өкүмдү, жазасын өзү берип коет. Адам баласы каза болгондо майрам суу деп жуушат. Эмнеге майрам суу дешет? Бул майрам суу дегени махрам суу дегени, махрам дегени жакын тууган адам деген сөз. Урматтуу бир тууганым, бул ошол жанагы адам өлгөндө жан чыгат, жан чыккан оңой эмес. Анан денесинен бир нажас, бир булганч нерсе чыгып кеткен болсо, мурдунан кан чыгып кеткен болсо, башкалар келип көргөнгө чейин ошону жууп коелу деп, ошол адамдарга көрсөткөндөн мурда бир сыйра жууп тазалап, андан кийин гана ошол адамдарга көрсөтүшөт, анан чыныгы жууйт. Эгерде эч жери булганган эмес болсо, анда атайын майрам суу алуунун кажети жок. Бул ошол денесинен чыгып калган жана булганыч нерселерди, канды же болбосо жана мурдунан чыккан жаман нерсени мисалы үчүн сүртүп гана коюу менен бардык ордуна келет, анан кадимкидей жуй беришет. Көп хадистерде каниет кылган эң бай адам дептир. Кантип, кандай кылыш керек деп. Каниет деген сөз ошол бар нерсеге канаат кылып, ошол нерсеге ыраазы болуш керек деген маани. Анан адам эгерде көкүрөгү тойбосо, көөдөнү тойбосо, көңүлү тойбосо, нафсиси тойбосо, анда дүйнөнүн бардыгына ыраазы болбойт. Ошон үчүн Кудайдын барына шүгүр айтып, бергенине шүгүр айтып, ошол бар, ушул мага жетиштүү экен. Кудайым ушуну бериптир. Макамука хайсу акамакалла. Кудайдын сеңа ордунун кайсыл жерге сени Кудайым койсо, кандай даража берсе, демек ошол даража, ошол орун сенин ордуң деген маани. Ошого ыраазы болуп, тагдырга таң берип, моюн сунса, мына ошол эң бай адам деген сөз. Ошол бар нерсеге шүгүр кылсаң, демек урматтуу бир тууганым, сен башка бирөөнүн колунда үмүт кылган жоксуң, демек сен эң бай адам болуп турасың деген маани келип чыгат. Дүйнөдөгү кризис адам заттын күнөөсү көбөйгөнүнөн болбойбу дейт. Аламаттар, асмандан келген балелер, жерден келген балелер, адамдардан келген балелер албетте адамдардын күнөөсү менен болот. Бирок ошол эле учурда адамдын күнөөсү болбосо деле Кудай Таалам өзү сыноо берип, аларды сынап, ушул пендеме, ушундай жакшылык берип сынадым, байлык берип сынадым, эми кризис берип сынайын десе, ал да Кудайдын өзүнүн эрки. Биз кандай болгон күндө дагы ошол нерсеге татыктуу жашап, ошол нерседен чыгып кеткен аракетинде болушубуз керек, урматтуу бир тууганым. Мени жолдошум жаман көрөм дей берет, эмне кылам дейт. Жаман көрөм десе, анда эмнеге жашайсың деп айтыш керек. Эмнеге жашайсың айтыш керек. Жаман көрсө деле жаман көргөн айтуу туура эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир адам келип айтты, мен аялымы жаман көрөм деди. Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты, ажырашып кет, жаман көрсөң деген жок. Ошол аялыңын жакшы бир жери барбы? Ошол жакшы жери болсо, ошол жакшы жери аркылуу өзүңдүн аялыңды жакшы көргөнгө аракет кыл. Анан ошентип бардыгы жакшы болуп кетет. Ошол аялыңын кайсы бир жакшы жерин кармап алып туруп, албетте адамдын жаман бардыгы жаман болбойт. Сөз жакшы бир сыпаты болот. Ошол жакшы сыпаты менен ошол уют кылып, аялыңы бүтүндөй өзүн жакшы көргөнгө аракет кылсаң, иншалла бардык ордуна келет деп айт. Демек мен айтат элем, ошентип аялын жаман көрөм деп айта берген бул жакшы эмес. Анткени аялдын жүрөгү муздап калат. Аялга ач калганы, ток калганы, же сенин бир ырайыңдын суук экенди, ороюңдун жакшы эмес экендиги мааниге эмес, балким сенин жакшы мамилең гана керек. Эгер сен жакшы мамиле кылсаң, анда ошол аялың сени ошол Кытайдын кырына чейин ээрчип кете берет. Демек урматтуу эркектер, келгиле аялдарга жакшы мамиле кылып, ошолордун көңүлүн көтөрүп, ошолорду урматтаганды, сыйлаганды үйрөнсөк, анын айтканындай бир анча-мынча кемчилигин, катачылыгын аялдыгына шылтап, аны адам катары урматтап сыйлай бере турган болсок, иншалла биз бактылуу болобуз. Кудай Таалам нике кыйганда аялдан макулдугун сурап, эркектен кабыл туткандыгын сурайт. Аларды биз кабыл кылганбыз. Демек кабыл кылган аял затын кордоп, аны бир анча-мынча бир кетирип койгон кемчилиги үчүн, анча-мынча өзүн контролдо алып айтып койгон бир сөзү үчүн аны кинелеп, күнөөлөй берген таптакыр туура эмес, ал шариятыбызда туура эмес болуп эсептелет. Бисмилла. Кызым оруска турмушка чыкты дейт. Эгерде мусулман болгон болсо жакшы. Баракаллаху лахума ва алейхима ва жамаа байнахума бил хайр деп дуа кылабыз.
Ana musulman emes bolsa yaşap atkан жашообузду zina, aram, al soykuluk oynaştık деген söz bolot. Al orus musulman bolmoyunça nike ötpөйт, ajratıp alıp kelgile. Anan kaçan oşo musulman bolgondo kayran nike kıyıp жаңадан бергиле. Кейбір адамдар kızım Şvedке turmuşka çıktı, Nemesке turmuşka çıktı, Negirge turmuşka çıktı, başka turmuşka çıktı, Perimge turmuşka çıktı deyt. Eğer oşolor musulman bolgon bolsa makul, birok musulman emes bolsa anda ata-enesi günökör oşo nersege. Coca-Cola aramбы, Adidas baypaktarычы, sünnet atkarбаса күнөөбү дейт. Coca-Cola aram деп айтыш кыйын, бирок ичпеген жакшы, анткени ал ошол биздики эмес, башка бирөөлөрдүн азык оокаттары, деги эле башка бир элдин журттун азык оокатын жегенден көрө өзүбүздүн мусулмандардын оокатын жеген өзүбүзгө пайдалуу, ошолорго жакшы. Мисалы үчүн дүкөнгө барсаң, эки дүкөн катар турса, экөөнүн товар буюм бар болсо, бирөө сенин кошунаңдыкы, бирөө тууганыңдыкы, анан бирөө мисалы үчүн таптакыр башка бир диндеги бирөөнүкү, сен ошол мусулман тууганыңдын дүкөнүнөн алганың албетте сага сооптуураак жана жакшыраак болуп эсептелет. Анткени ошол тууганга болгон жакшылык, садака деген маани. Анан Coca-Cola бул жөөттөрдүкү, жөөттөрдүн жакшылыгы жок бизге. Биздин анча-мынча качып кеткен падышалардын бардыгынын кеңешчилери дагы жөөт болуп, ошолор эмне жөөчүлүгүн көрсөтүп, эркек катын дебей жаманчылык кылышкан, дүйнөнүн баарында ошондой. Ошондуктан алардыкын ичпестен өзүбүздүн жанагы жарманы, өзүбүздүн жанагы шоронун шоросун ичкен эң жакшы, урматтуу бир тууганым. Же жанагыдай азыр шербет деген чыкты, доктор Шер деген. Мына ошол Баткендин кандек өрүктөрү менен бу балыкчынын суусунан жасалган, мына ошону ичсек андан бетер жакшы. Анан эмне үчүн башка бирөөнү ичебиз? Биз ошондойбуз да. Биз күйбөйбүз. Эмне үчүн? Эгерде эки ашкана бар, бирөө тууганың эмес, бирок тууганың. Ошо тууганыңдыкына биринчи бар. Анткени тууганыңа пайда көбүрөөк түшсүн деген маани. Мен Меккеде окуп жүргөндө, мисалы үчүн барганда быштак сатып алганы барсам, ошол жерде Египеттин быштагы, кийин Голландиянын быштагы болгондо, Голландия жакшыраак, бирок Египеттики дагы жаман эмес. Ошол Египеттин, Мысырдын быштагын алып жейт элем. Анткени мусулман бир тууганга жардам болсун деген маани, урматтуу бир тууган. Эгерде базарга барып калсам, ошол буюм сатып аткандардын мындай бир товарларынын бардыгы сапаты бирдей болсо, анда ошол көзүмө жылуу көрүнгөн, мага тууганчылыгы жакын, башка нерсеси жакыныраак адамдын өзүнөн сатып алган аракетин көбүрөөк көрөм. Ассаламу алейкум, бир тууганым, сизди кыргыз кылып жараткан Аллага шүгүр, сиз менен сыймыктанам дейт. Аллах разы болсун. Ошол мен дагы ошол ушундай элдин арасынан чыккандыгыма сыймыктанам. Анткени анча-мынча урушуп койгонума деле, башка кылганыма деле, кээде эркелик кылганыма деле көтөрүп, ошо молдо деп дайыма төрдөн орун берип сыйлап урматтап аткан эл, анткени бардыгы эле ушундай эмес. Бардыгы эле элдин өзүнүн аалымдары бар, өзүнүн молдолору бар. Бирок молдону сыйласа биздин элче сыйлар, молдону урматтаса биздин элче урматтар, андан ашык урматтай албайт. Демек, ошол биздин молдолорубуз урматталып атканы, ошол муфтийибизди, Абдушкур ажыбызды, андан башка молдолордун баары төрдө тургандыгы, анткени булар Курандын сөзүн сүйлөйт, динди сүйлөйт деп урматтап аткан улуу эл, ошол элдин арасынан ошол жүргөнүмө мен дагы чындыгында сыймыктанам. Кудай таалам баарыбыздын ыйманыбызды бекем кылсын. Кудай таалам эки дүйнө шерменде кылбасын деп айтар элем мен. Таспих намазынын сооп пайдаларын айтып бересизби дейт. Кудай таалам ошол таспих намазын окуса анын күнөөлөрүн кечирет деген хадис бар. Иншалла мен унутуп калып өткөндө дагы айтам деп ошол хадистин өзүн алып келип окуп бергенге аракет кылам иншалла. Аялдардын жолдошуна баш ийбегени кыяматтын белгисиби? Ооба, кыяматтын белгисинин бири ошол аялдар көбөйөт, эркектер азаят, аялдар эркектерге баш ийбейт, көчөгө жасанып чыгат, жана башка. Негизи үйдө эркек кожоюн аялын угуш керек. Бирок кээде ошол эркектер адилетсиздик кылып, аялын туура эмес жакка багыттай турган болсо, ал убакыт укпай койгонго туура келет. Мисалы үчүн намаз окуба, арак ич, жоолук салынба десе, анда күйөөнүн сөзү угулбайт. Бирок шарияттын чегинен чыкпастан туруп, кожоюндук кылып башкарса, анда укканга милдеттүү болот. Эгерде сиз күйөөңүздү урмат кылсаңыз, сыйласаңыз, анда күйөөңүздөн сый көрөсүз. Эгерде сиз күйөөңүздү урматтасаңыз, анда эл сизди урматтайт. Эгерде сиз күйөөңүздү урматтабасаңыз, эл күйөөңүздү урматтабайт. Күйөөсү урматталбаган күйөөнүн аялы дагы урматталбайт, урматтуу бир тууган. Демек, сиз урматсы тапкыңыз келсе, күйөөңүздү урматтаңыз, анан ошол эриңизди урматтасаңыз, эриңизди урматтаган аялды элиңиз дагы сизди ошондо урматкат, урматтуу бир тууганым. Мен кичине келинмин, өзүмдүн да апам бар, кимисине кызмат кылайын дейт. Ошо кайнжурга кызмат кыласыз, күйөөңүзгө кызмат кыласыз. Анан апаңызга дагы ошол жардам берип турсаңыз албетте жакшы болот. Кызматты бардыгына кылыш керек. Мен Куран жаттоо менен алектенем.
çoğun karılarday qoz okugum kelet, riya bolup kalbayбы, жок, niyet түздөш керек. Misal üçün qoz okuganda eldin gözünчө qoz okup, el жок жерде да qoz okup, ошол түндө туруп тахажжуд намазында qoz окуп аракет кылсаңыз, niyet түздөй берсеңиz бардык ордуна келет. Менин бир ошол балыкчылык бир досум ошол айтат, мен дейт тиги мындай бир көп жакшылык кылат алчы, нандар атат, башка кылат, ушундай бир абдан жакшы иштерди кылат. Анан айтат, меники рия болуп калат деп коркуп жүрдүм. Мен айттым, жок дедим. Сен ушу канча жылдардан бери купуя жашыруун жардам бересиң, демек сеңа рия өтпөйт, таасир кылбайт. Сен ачык адамдар сен ушундай кылганыңды билет. Анткени сенден ашып кеткен байлар дагы бар, бирок алардын кылган жери жок, бирок сен кылып атасың. Ал эми биздин байлар кантет? Чет өлкөгө барып, Орусияга барып, Кытайга барып, өзүнүн заводун курат да, Кыргызстанда завод жок. Энткени эмнеге? Кыргызстанда бийликте отурасың, башка кыласың. Сага ошол мансап керек болгондо, премьер болгондо, башка болгондо сага Кыргызстан керек болот. Ал эми бизнес ачканда эмне үчүн керек эмес болот? Жок. Сен ошол өзүңүн заводдорун Кыргызстанга курсаң, ошо сенин патриоттуулугуң. Сен жанагы сигарет чегип алып, сигарет чекпе деген доктурдай болуп турасың, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кандай болуш керек? Бардык нерсени акыл эс менен кылыш керек. Байкем жаңы намаз баштады, жеңем кореянка, мусулман эмес, баласы бар, кандай болот дейт. Эгерде ошол кореянка ахли китаптардан болуп, түпкүлүгүнөн бери христианка болуп жүргөн болсо, анда нике дұрыс болот. Анан отко сыйынган, ташка сыйынган же Будда болуп жүргөндөр болсо, анда никеси дұрыс эмес. Ага дават кылып айткыла, ал мусулман болгонго аракет кылсын, ошондо гана никеси дұрыс болот. Балким ал ошол мусулман болуп калар. Ага дават кылган эместирсиңер, урматтуу бир тууганым. Күйөөсүн жакшы көрсө, анда ошону менен бардык жерге баргысы келет. Демек анын динине дагы келет. Ошого аракет кылгыла. Тарихат хакыйкый жол деген чынбы? Курбаналы Ахмедовду тааныйсызбы? Пир дейт. Курбаналы Ахмедов дегенди мен тааныбайм, балким бул Казакстандагы жанагы бир шейх болуш керек, бирок мен тааныштыгым жок. Анан тарикат, акыйкат жол деген бул чындык. Анткени тарикат деген сөз, ошол шариат деген сөз бул адамдар мындай тасаввуфтун түшүнүгүндө адамдын сырткы кебете, сырткы жүрүш турушу ошол шариат менен кеткенди. Тарикат деген сөз жан дүйнөсү дагы ошол шариат менен чогуу кетип атат деген маани. Ички дүйнө менен сырткы дүйнөнүн шайкештиги мына ошол тарикатта өзүнүн ордуна келет, урматтуу бир тууганым. Мечиттин ремонтуна акча чогултуп жатабыз. Ырчылар кайрымдуулук концерт коебуз дейт. Шариатта кандай? Жок. Ал ошол кайрымдуулук концерт менен мечитке ремонтко акча болбойт, урматтуу бир тууганым. Колдон келишинче мындай бир башка жерден топтогонго аракет кылгыла. Мечит Кудайдын иши бүтпөй калбайт. Ошо мечитке дайым адалыш кылсаңар жакшы. Мына биздин мечит салып аткан прораб Арстан деген досубуз ошол мечитке келгенде ошол усталардын бардыгынын мусулман болушун талап кылат. Ал эмес келген орус Серега дагы ошол мусулман, ал эмес мына таква бардыгынан да, анан ошол келген адамдардын сүткорлугу жокпугун текшерет. Проценти барларды проценти кутулгандан кийин гана ишке алат, же болбосо ишке албайт аларды. Мен ошого өтө ыраазы болдум. Бул Кудайдын иши бүтпөй койбойт. Тиш дарыгер тишти спирт менен тазалагандан кийин намаз окуса боло берет, аны эч кандай зыяны тийбейт. Чайкап койсоңуз болот, чайкабай окусаңыз деле жарай берет. Анткени спирт ичкенге арам болгону менен нажас эмес. Медицинада спиртти каалагандай колдонсо, денеге сүйкөгөндө, тазалаганда булардын баардыгы, урматтуу бир тууганым, жарай берет. Кийинки келген сурообуз бар экен. Бул жерде мынакей мен белгилеп койдум. Мен бир жылдан бери бир кыз менен сүйлөшөм, бирок ал кыздын ата-энеси өтүп кеткен экен. Ошол кызга үйлөнгөнгө кандай карайсыз дейт. Ооба, бул жакшы, сооптуураак болот. Ошол жетим кыз болсо, жетим кызды баккандыгың сооп албетте, бирок жетим экен, атасы жок экен, апасы жок экен деп эле аны кыйнап бара турган жерде ура берген болсо, бул жакшы эмес. Ага көңүлү назик, ага көбүрөөк мамиле дагы кылганга сен милдеттүүсүн. Ассаламу алейкум. Биз пешим асыр намазын сабакта болуп олтуруп окуп жатабыз. Кандай кылсак болот дейт. Ошол сабак болуп атканда уруксат берет, эшикке чыгып келейин десин, намаз окуйт деп айтпа. Сыртка чыгып келейин деп, сыртка чыгып коридордо окуп алып, кайра кирсең чөнтөгүндө жай намазын, урматтуу бир тууган, мен ойлойм болот деп.
Анан бардык ордуна келет. Кудай таалам ошол намаз убагында азан айтылганда бардык жерде окуулар токтоп, иштер токтоп, адамдар намаз окуганга мүмкүнчүлүк келе турган күндү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Мен ойлойм, бул күн алыс эмес деп, иншалла. Атам көп жыл мурун каза болгон. Апам бар, мектепти бүттүм. Илим алайын деген, апамдар үйлөн деп жатат. Эмне кылсам дейт. Атам көп жыл мурун каза болгон. Апам бар, мектеп. Апамдар дегенден демек апаң, агаң, иниң жана башкалар бар экен. Демек бирден ашык апа болбойт да. Демек бир туугандарың бар экен. Сен илим алганга аракет кыл. Мектепти бүтсөң, илим алып туруп, анан убагы келгенде дагы үйлөнөсүн. Илим бул нур. Нур менен адам адашпайт, басарат болот, парасат болот. Ошону менен бардыгы жакшы болот. Илими жок үйлөнүп алгандан кийин кыйын болот. Эркек адам кичине бала чаканы бага турган болуп, илим алып, ошонун курсагын тойгузганга жарай турган болгондо үйлөнгөн жакшыраак. Ал эми кыз киши деле ошондо окуганы жакшыраак албетте. Анан бирок окуйм деп жүрүп 30га чыгып карып кеткен, бул дагы жакшы эмес. Мусулманча нике кыйылды, күйөөсү орус эмне болот дейт. Ошол кыйылганда орусту ошол мусулман молдо калма сурап мусулман экендигин келмесин айттырып кыйгандыр. Эгерде келиме айтып мусулман болгон болсо, никеси жакшы дурус. Нике кыйылды деп атканда, демек күйөөсү мусулман экен деп биз түшүнөт. Анткени эч бир молдо бир капырга нике кыйып бербейт. Анан молдо меселе бирөөгө апарып кыйдырып алган болбосоңуз. Аялым сага атаңа жаман мамиле жасоо Куранда жазылган. Силер ошого татыктуусуңар деп көңүлүмдү калтырды дейт. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын. Атага, кайнатага жаман мамиле жасоо керек деп Куранда жазылган эмес. Анан эми аялыңыз билбейм канчалык муфассир болуп кетти. Бизде тафсир которгондор деле анчалык катуу айта албайт эле. Эми Кудайым ынсап берсин. Анан эми жанагы билбей калдым. Эмне себептен айткандыгын аны карап көрүш керек, урматтуу бир тууганым. Мына бул жердеги бир тууганыбыздын берген суроолору дейт, мынакей укканыма караганда дарыгерлер, врачтар бир затты, бир нерсени адамга зыян десе, алымдар ал нерсени арам десе болот экен. Көптөгөн жигиттер, таксырлар тамеки, насвай тартып жүрүшөт. Ушинтип динди башкаларга жаман көрсөтүп жаткан жокпузбу? Тамеки, кальян, насвайды таштоо үчүн жакшы кеңешиңизге муктажбыз дейт. Албетте тамеки тарткан, насвай чеккен, кальян булардын бардыгы жакшы эмес, булардын бардыгы мусулманчылыкка туура келбеген нерселер. Андан алыстаган аракет кылыш керек, урматтуу бир туугандар. Анткени ошол врачтар, эгерде алымдар, окумуштуулар ушул нерсе арам, ушул нерсе шариатка туура келбейт, ушул нерсенин кайсы бир нерсеси ден соолукка туура келбейт десе, анда ошол аныкталган болсо, анда алымдар да ошол сөздү айтышат. Анткени лекулли фан рижалу, ар бир илимдин өзүнүн адамдары бар деп айтылат. Ошол илимдин адамдар айтып берсе, демек ошол нерсеге маани бериш керек. Тамеки чеккен бул макру тахрими, кээ бир алымдардын пикиринде арам, ошондой эле насвай дагы ушундай, кальян дагы мына ушундай, урматтуу бир. Эгерде наркотикалык жана заттар кошулса, бул толук эле арам болуп эсептелет. Салафиттер жөнүндө айтып бериңизчи, бизде көп болуп кетишти дейт. Эми аларды айтуунун кереги дагы жок. Анткени урматтуу бир тууганым, биз адамдарды акыйкатка туура жолго чакыра берсек, бардыгы өзүнүн ордуна келет. Анан эми кээ бир жамааттар жөнүндө айта бергенден андан жанагыдай көп нерсе оңолуп кетпейт экен. Ошондуктан Алла хидаят берсин деп гана дуа кылабыз. Болбосо мына кээ бир мечиттерде ошол салафит бир туугандарыбыз имамдарга мындай оку, тигиндей оку десе келип урганы калган учурларды көрүп байкап атабыз. Бул жакшы эмес маселе. Бир күн болбосо бир күн келип ошентип олтуруп, анан адамдар мындай бир динден жаман көрсөтүп, анан динибизди мындай бир радикал катары көрсөтүп алган, бул жаман. Азыр карап көрсөңүз, кайсыл гана жерде уруш болуп атпасын, мына Украинадан башка жердин бардыгында бүт мусулман өлкөлөр, же Пакистанда, же Афганистанда, же Сомалиде, же Йеменде, же Сирияда, же Саудияда, же башка бир жерде, айрыкча араб дүйнөсүндө. Албетте мунун сырткы таасирлери бар, атайын уруш чыгарып келгендер бар. Бирок ошолорго курал болуп аткандар булар мусулмандар го. Мусулманды өлтүргөн болбойт дейт. Өлтүрүп аткан мусулман, өлүп аткан мусулман. Курал жасап аткандар, саткандар булардын бардыгы ошол сырттагы биздин душмандар. Садык Мухаммад Юсуф айтат, бир гезиттен карикатура көрүп калдым дейт. Эки мусулман дейт, бири менен бир ок атышып атат дейт. Анан беракта экөө карап олтурат дейт. Анан эки карап олтурган гайры диндер сурап атат дейт. Экөөнүн ким ишиңин айтчы десе дейт,
тиги айтат дейт, биз жеңебиз деп айтат дейт. Көрдүңүзбү? Мусулмандын урушкандан мусулман эместер пайда көрөт. А биз алданып калып Сирияга кетип аткандарыбыз бар, башка кылып аткандарыбыз бар, бирин бири сайгылап өлтүрүп аткандарыбыз бар. Мечиттеги имам туура сөз айтат, аны барып коркутуп өлтүрүп коюп, андай мындай деп сакалды киндикке чейин коюп алып сүйлөп атканыбыз бар. Этият болуш керек. Бул азыркы дин аманат бизге. Кудай Таалам ушундай күндөрдү берди бизге. Эссер убагында орозо кармасаң оозуңа туз салып, суу куюп оозуң ачылган күндөр өткөн. Азыркы жаштар балким билбейт. Азыр кичине намаз окуп алып, эки бир хадисти билип алган болсо, тасталган жынсыны кийип алып келип эле сеники туура эмес, бул туура деп ошолор бузуп аткандар бар. Туура сен өзүңчө бир сүннөт амал кылып атам дейсиң, бирок жалпы ынтымакты каяка апарып такайсың. Ошол сага окшогон жанагыдай бир келесолордун айынан ошол адамдар дини жаман көрүнүп калып, анан кой, бул кыргыздарга эркиндик жарашпайт экен деп Кудайым тартып алып койгон болсо, анда кайсы жакка барабыз? Сага ушул аманат. Бүгүнкү берилип аткан дини эркиндик бул бизге берген жакшылык. Ошол жакшылыктын шүкүрү ошол дини эркиндикти туура сактап, туура пайдаланып калууда, урматтуу момун бир тууган. Саламатсызбы? Аялдарга сабак өтөт экенсиз го. Дарегин айтып кое аласызбы? Аллах разы болсун дейт. Дареги муногу Айни көчөсү 31 деген дарек, бул Манас проспектиси, азыр ошол Чыңгыз Айтматов атындагы проспект болуп которулду деп айтып атышат. Ошол Манас университети маңдайында Айни көчөсү 31. Айни 31 деген даректе ар жекшемби саат 10:30 болот. Бирок мына ушул 14-жекшемби февраль, 21-февральдарда мен жок болом, Москвада болом. Ал эми андан кийинки 28-февральда, акыркы күнү февралдын ошол жерге кайра келем. 1 саатка жакын аялдарга баян айтылынып, парда менен, көшөгө менен, аялдарга көрүнбөйт, микрофондон башка бөлмөдө турушат. Андан кийин ошол жерде ушундай кагаздар менен суроо жооп болуп, андан кийин жанагы жубайлардын өздөрүнүн тиешелүү маселелерин караганга мүмкүнчүлүк болот. Саламатсызбы дейт, урматтуу бир тууганым. Ошол жанагы ассаламу алейкум деп учурашсак, ошол биздин саламдашуу, ошол мусулмандардын саламдашуусу. Ошондо тилиңе, улутуңа, өңүңө, растаңа карабастан бардыгыбыз бир үммөт экенибиз белгилүү болот. Adidas эмблемасы менен байпакты кийген туура элеби? Мен андан катан нерсени көрбөйт элем, билбейм. Кимдер андан бөйрөктөн шыйрак чыгарат, балким мен билбейт, бирок менин түшүнүгүмдө ал маселеде эч кандай проблема жок, урматтуу бир тууганым. Асыр шам намазын ортосунда каза намазын окуса болот. Асыр окугандан кийин шамга чейинки учурда, эгерде күн батып, мындай да, асыр окугандан шамга чейин эгерде 2 саат убакыт болсо, 2 сааттын ичинде окусаң болот, бирок именно дал ошол күндүн батып аткан учурунда окусаң, ал убакта макру болуп арамга чейин барып калат. Анткени күн чыгып баратканда, күн батып баратканда, күн чак түштө нафил намаз окуган, каза намаз окуган болбойт. Ал эми асырдан кийин шамга чейин толугунда нафил намаз окуса болбойт, бирок каза намазды күн батып бараткан учурда гана окуса болбойт. Ажеке ар бир суроого 25 сомдон алып жатат. Ушул туурабы дейт? Туура. Ошого ыраазы болсоңуз бериңиз. Мына жазып койгонбуз, 1 SMS 25 сом деп жазылып турат. Анткени мына ушул жанагы телефон акысына төлөгөн, анан мына ушул залдын өзүнө светине төлөгөн, спутникке төлөгөн, ошонун бардыгы чогулуп келип, урматтуу бир тууган, ушул нерседен жагызат. Анткени мамлекет тараптан бул диний каналдарга эч кандай колдоо болбогон себептен ошол келген SMS суроо жооптордун негизинде ушул программа камсыз болот. Эгерде сиз 25 сомго SMS жөнөттүңүз, ага жооп алсаңыз жакшы, жооп албай калсаңыз капа болбоңуз. Ушул передачанын чыгуусуна, көрсөтүүнүн чыгуусуна, Аян ТВнын бутуна туруусуна менин дагы үлүшүм бар деген түшүнүк болуш керек, урматтуу бир тууган. Бул алдоо эмес. Эгерде сиз ошону акчаңызды төлөгүңүз келбесе, анда жөн эле угуп туруп, жөн эле көрүп суроолорго жооп ала бериңиз, анан кийин тетигиндей кылганыңыз жок. Мисалы үчүн, ош базарга барып, дааратканага барасың, барганда деле тыйын төлөп кирип атасың, ага каршы болгон жериң жок. Бул жерден деле ушундай мүмкүнчүлүк бер, ушул жерде бир шайтанды бериши мүмкүн, башка нерсени бериши мүмкүн эле. Жок, келгиле, биз мусулмандар чогулалык, адамдарга дин айталык деп ушинтип чогултуп алганда, ал сенин кошкон урматтуу бир тууганың жардамың. Сен олтура берсең, ушинтип эле сага бардыгы келе берсе, кандай болду? Намазга эле таратылгандай эле кеп, урматтуу момун бир тууган мусулман. Бу жерде режиссер деген бар, оператор деген бар, канча телевизор алынган, муну кресло алынган, биякта мында сууну кайнаткан, ошонун бардыгы келип олтуруп, анан сага бирөө сөз айтып берейин деген таризде эгер түшүнсөң. Южный микрорайонунда аялдарга сабак өтө турган жер барбы? Куран сабагы дейт.
Южный деген түштүк микрорайон, бул кайсыл жерлер, балким 7 бар, ооба бар, бул боюнча Ихлас деген үй курулган жерде бар, аялдарга сабак берген жер. Азыр мен так дерегин билбейм, бул боюнча аракет кылып, андан кийин ошол южный райондор, түштүк райондордо, микрорайондордо аялдарга сабак окутулган жердин дарегин мен таап берип сиздерге киргизгенге аракет кылам. Жеңем байкемди окутуп алыптыр, кайтарма кылсак болобу кайсыл жерде дейт. Бул ошол окутуп алган чынбы жалган билбейбиз, анткени бардыгы эле ошентип айта беришет. Бирок кээде келиндер ады окуткан эмес деле болот. Ошол байкеңиз таза жүрүп намаз окуса бардык ордуна келип калат иншалла. Даарат менен жүрүп намаз менен жүрсүн. Атай жунуп коюунун күнөөлөрү. Андан арылуунун жолдорун айтып бериңизчи дейт. Атай жунуп коюунун күнөөлөрү. Аны суроо түшүнгөн жокмун. Атай жунуп дегенди түшүндүрүп айтып берсеңиз, анан түшүндүрүп айтып бере албасаңыз, анда кыйын экен. Устаз китеп окуунун сырларын айтып берсеңиз, жана өзүңүздүн китеп окуу ыкмаңызды үйрөтүңүз, кантип китепти көп окуп бүтүрсөк болот дейт. Китеп окуу боюнча бул өзүнчө илим, искусство. Китепти окуганда адегенде жакшы китептер окуш керек, анткени кийинчерээк такыр убакыт таппай каласың. Ошол себептен китепти тандап адамдардан кеңеш алып окуш керек. Андан кийин китеп окуганда ошол китептен пайдаланам деген ниетмен окуш керек. Анан китеп окуганда дагы бир нерсе, урматтуу бир тууганым, ага сүйүү болуш керек. Ошондо гана китеп жакшы окулат. Анан ыкмасы ар кимге караганда бирөөгө бул жагат, бирөөгө бул жакпайт дегендей, ошол окуй бергенден бара көрө көсөм болот дегендей, ошо көсөм болуп кала турган убакыт келет. Мисалы үчүн мен китеп окуганда ошол 400 беттик, 500 беттик китептерди ошол 4 саатта, саатына 100 беттен окуп кое алам, эгерде адабий китеп жакшы жазылган болсо. Анан бирок жанагыдай кээ бир жанагыдай бир гезиттин стилистикасы менен жазылган, бир мокок, бир сынган тил менен жазса, же бир кызыксыз болсо, же бир жөн эле бир нерселер дөйдөрөй берсе, анда китеп такыр окуй албайм, таштап коем. Ошондуктан мисалы үчүн Агындылар Шайлообек Дүйшеевдикин мен 3 күн окудум, анткени убактым азыраак болуп, ырахат менен жыргал менен окудум. Андан сырткары мынакей жакшы бир ырлар болуп калган болсо, башка болсо, кара сөз айрыкча ошол тез окуганга аракет кылам. Анан биркинде илимий китептер келгенде аларга токтолуп окуганга, жазып чийип окуганга туура келген себептен анда саатына мен 10 барактан гана окуйм, андан көп окуй албай калам. Мисалы үчүн араб тилинде, же кыргыз тилинде, же орус тилиндеги илимий китептер келсе, анда оорураак багытта ушундай. Ал эми мындай бир журналдар болсо, араб тилинде анда бир 100 беттен окуй албасам да, ошол бир журналды 1 саатта окуп бүтүп койгон учурларым бар. Мисалы Аль-Усра деген журнал бар, андан сырткары Валяди деген журнал бар. Ден соолук жөнүндө арабча журналдарды окуганда ошол тамак ичип бүткөндүн арасында отуруп окуп койгон ал жакшы эле. Анткени ошол адам кызыгыш керек. Анан адам ошол жана окуп атканда тили менен окубастан көзү менен окуганга аракет кылса, ошол албетте өзүнүн тез таасир. Кээ бир адамдар үн чыгарып, шуурап өз окугусу келет. Жок, анда ал убакта ошол көп окулунбай калат, анда убакыт аз көп кетип калат. Мен нарындан болом. Бизде похоронго туугандар акча чогултуп мал союшат дейт. Бул туура эмес. Акча чогултуп берген жакшы, эми ошолор курсак ачып болсо жейсин булар депчи, бирок адат кылып алган ошол жакшы эмес. Анан похорон дегенде ошол жанагыдай аза күткөндө деп айтсаңыз жакшы. Бул орусча сөз, кыргызчасы аза күтүү, өлүк койгондо, маркумду койгондо. Жок, ошентип берген кыйналып атат десе бир жөн, бирок мал сойгонго берген туура эмес, анткени мал союунун өзү ошол жанагы адам өлгөн жерде шарият боюнча бул туура эмес болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, Аллах разы болсун. Манастан чубак кем бекен деген туура келди дейт. Жок, туура келбей атат. Анткени Манас ошол Кыргызстанды сактап коргоп калса, мен коргой албай атам. Мисалы үчүн мына шиит басып кетти бизди. Шииттер айтып атат, чубак ажы дейт, Аравиядан пул жабат, ошол Иран жок, андан эмес. Иран дагы ошол муфтиятка мебелдерди берип башка аракет кылат. Алар дагы жардам бергиси келип турат, бирок алардыкы тузак болот. Бекер тузакта гана бекер буштак бар дегендей. Анан ошол шиит каптап кетсе, мына Йемендеги кагылыштар, Сириядагы кагылыштар бизде кайталамайт деп ким кепилдик берет? Мына Исмаил шииттер Нарындык Агахын каптап кетти, Ошту каптап кетти. Эми жанагы бир туура эмес, мынакей Ошто мисалы үчүн Кашкар кыштакта Ахмадилер, Кадиялер каптап кетти. Мына ушуларды айтып деп атам, бирок айткан менен ушулардан бир элибизди, биздин элибиз кирип кетет да, өзбек болсун, кыргыз болсун, мына ошолорго туурасын түшүндүрүп айтып жеткириш ошол азыркы чубактын иши эле.
бирок чубактагы башкасытагы жетпей, манастан чубак кем болуп өксүп турган убагыбыз. Ошол манастан чубак кем бекен дегенде кем болбостон ашык болуп, ошол элибизди туура эмес агымдардан, фиркалардан, туура эмес акыйдадан сактап калганды Кудайым насип кылсын. Ошондо бир ошол кем бекен деген сөзгө ошондо бир тең келер элек деп ойлойм мен. Азырынча кем болуп өксүп турган курагыбыз. Тойлор свадьбасыз болбой калды. Шарият уруксат береби мусулмандарга? Свадьба деген дагы той. Тойлор тойсуз болбой калды деген сөз. Сен свадьба дегенде жанагыдай бир ак көйнөк кийип көчөгө чыкканда айтып атсаң керек, же жанагыдай бир чоң ресторанда тойду айтып атсаң керек. Албетте той сүннөт үйлөнгөндө, бирок ысырапкерчиликтин кереги жок. Жок дегенде бир кой союп болсо дагы той кыл деген пайгамбардын осуяты бар. Анан эми адам колунан келгенин кылат, бирок ысырап кереги жок. Ошол кеткен акчаны жанагы мына өткөндө эме Түркияда бир жубайлар үйлөнгөндө кете турган тойлордун бардыгын дейт, ошол тамак аш кылып, ошону кембагалдарга бер дейт. Кел дейт. Сен мисалы үчүн канча? Мисалы үчүн сен ошол тоюга $10.000 кетти деп ойлойлук. Же $5.000 мисалы үчүн. Ошол $5.000 сен жетим балдар үйүнө кийим кечек алсаң, билесиңби, балдардын 1 жылдык кийими кетет. Эгерде сен медресеге апарып тамак аш кылып берсең, билесиңби, ошолордун 1 жылдык азык оокаты кетет. Ошо менен сен күн сайын той бергенде соопка ээ болосуң. Балким сен бир жерге барып, мисалы үчүн кайсы бир оорукананын 1-2 палатасын ремонт кылып берсең, билесиңби, канча оорулар ошол жерден дары алып себеп болот. Же бир жолду салып берсең, билесиңби. Демек, биз ошол акчабызды, тыйыныбызды бар болсо эле жеш керек деген түшүнүктөн алыш керек. Сооптун философиясы. Канткенде сооп жетет деген түшүнүктө биз тереңирээк түшүнсөк, ошондо урматтуу бир тууганым бардык ордуна келер эле. Биз антпейбиз дагы тыйындардын бардыгын жөн эле чачып олтуруп калабыз. Кээ бир байкуштар балдар мисалы үчүн үйлөнгөндө намыстанып карыз алат, анан карыз алгандан кийин ошону 300.000 сом, 400.000 сом, 200.000 сом карызды өзү айлыгы 5.000 сом, анан ошол жанагы 50.000 сом төлөш 10 ай иштеш керек, а байкуш ентип жүрөт. Кимди мактандың, кимди таң калтырдың, кимдин бир оозун ачырып койдуң, мен биле албайм. Мисалы үчүн үйүңдө алтындан болгон жанагыдай бир унитазга олтуруп иш кыла турган болсоң, андан эмне жеңил чыгып кетеби ичиң деген нерсе. Андан эмне болосуң сен? Таң калам кээ бир адамдарга. Кийген кийими, тойлору, башкасы ачыкча, а жанагыдай бир карасаң өзүнүн бир ырысы жок эле жашоосу бар. Демек, төшөгүңө карап бутуңду сун, жылкыңа карап бышкыр, мурдуңа карап ышкыр дегендин бардыгын адам эстен чыгарбаш керек. Акыркы убакытта орозо тутса ооз бекитүү канчада жабылып ооз ачууну айтып коесузбу дейт. Ошо шам менен куптан убагында, шам азыркы учурда бүгүн 6-дан 32-33 өткөндө болуп турат. Демек, ошондо ооз ачылат, ал эми эртең менен багымдат күн таң атканда ооз бекилет. Азыр намаздын календары деген бар. Ошону алсаңыз, же Play Market'ten интернетке кирсеңиз, Кыргызстандагы намаз убактылары дегенде Эрмек аттуу биздин шакиртибиз жакшы кылып чыгарып койгон. Ошол жерден бекер көчүрүп алып эле, ошондон убакытты билип, ал эмес коюп койсоңуз, ошол убактысы келгенде азан айтып турат. Азан айтып турат телефонуңуз. Аялым коңурук тартасын деп өзүнчө жатат, бул күнөө эмеспи дейт. Эми коңурук тартсаңыз, андан уктай албайсың да, кыйналса кыйын, урматтуу бир тууганым. Анан бирок мен билем, коңурук тартканда ошол эшик титиреп кеткен бир досторубуз бар, бирок аялдары ошого көнүп калган. Кадимкидей коңурук тартпасаң уктай албайм деп айтат экен. Демек, аял ошол күйөөсүн сыйласа, урматтаса, коңуругуна деле көнүп кетет. Адам андан башка нерсеге деле көнөт, урматтуу бир тууганым. Демек, аялыңызды жөн эле ал кайсарлыгы деп айтсак туура болот. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай таалам бизге жакшылык ыроо болосун. Кудай таалам кимде ким ушул эфирден көрүп, суроо берип, ушул жерден бир нерсени үйрөнгүсү келип, үйрөнүп, керек болсо жазып алган бир туугандарыбыздын бардык тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Ошондой эле ушул жерде мындай бир исламды тараталык, акыйкат тараталык деген аян ТВга да Кудай таалам иштегендердин бардыгына, уюштургандарга, жетекчилердин бардыгына Кудай таалам узун өмүр берип, адал ырызкы берип, Кудай таалам элибиздин жапырт мусулман болгондугун насип кылсын. Кийинки жумадан түз эфирден көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.